Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Түштүк аймактарда улутаралык конфликттин чыкканына бүгүн 10 жыл толду. Ошо окуяларын 2010 жылдын апрелинде болгон революциянын уландысы катары түшүнсө болот. Жана эки окуя ортосундагы 2 ай ичинде бир нече жолу төңкөрүш да болуп кете жаздаган. Айрым өлкөлөрдүн жетекчилери болсо парламентаризмден Кыргызстан пайда таппайт деп билдирген. Коголоң учурунда 430 адам алып кеткен. Алардын 70% өзбектер. 10 милиция кызматкери өлтүрүлгөн. Айрымдары мыкаачылык менен. 111 миң адам кошуна Өзбекстанга качкан. Дагы 300 миңдей киши Кыргызстандын ичинде жер которууга аргасыз болгон. 5 миңден ашык кылмыш иши козголгон. Алардын 500гө жакыны гана ачылган. 300дөн көп адам кармалган. Алардын басымдуу бөлүгү өзбектер. Bir neçe komissiya түзүлгөн, бирок алардын биринин да ишине көпчүлүк ынанган эмес. Бийлик да, жергиликтүү эл дагы, улуттук катчылыктар менен эл алык уюмдар да баары макул болгон бир да изилдөө жок. Фин дипломаты Кимо Келюйнен жетектеген эл алык комиссия геноцид болгон эмес, бирок адамгерчиликке каршы кылмыштар орун алган деген жыйынтыкка келген. Үчүнчү күч, диверсанттар менен провокаторлор жөнүндө да көп айтылган. Мы тебя поймали. Как ты заехал в село узбекам? Биз сен өзбектердин айылына барганыңда кармадык. Ошол жактан чыгып келатканыңда кармалдың. Кандай максат менен ал жака бардың эле? Эгер сен аскерий адам болбосоң, эмне үчүн аскерий чопкут чыптамаң бар? Тапанчаң, сапер күрөгүң бар? Если ты гражданский, откуда у тебя бронежилет, военные пистолеты, дистанции, сапер, лопата? Уксаңар, анын баары Москвада дүкөндө сатылат. Ошто бир нече мындай адам кармалган, алар бийликтин колуна тапшырылган, баары кийин жок болуп кеткен. Ошондой эле көп айтылган снайперлердин да изи сууган. Белгилүү өзбек оператору Абдулазиз Махмудов бир нече тасма тартып, 11 жылдын август айында Москвада белгилүү тергөөчү Владимир Калиниченко менен интервью кылган. Ал 1990 жылдагы ошо окуяларын тергеген жана бул окуялар кылдат даярдалган деп ишенет. Конечно, это все было. Албетте мунун баары алдын ала даярдалган. Дайым ошондой болот. Борбор Азияда же Кавказда дагы дайым боевиктер иштеген. 1993 жылы Москвада ак үй атылганда дагы белгисиз снайперлер болгон. Аларды кийин эч ким тапкан эмес. Алар элди артынан далгаткан. Канча иликтөө болду. Алар ким экени белгисиз. Ондогон боевик ким экени дагы деле белгисиз. Берки тараптагы, наркы тараптагы билбейт. С той стороны. Көптөгөн суроого эмгиче жооп жок. Бирок негизгиси окуяларга себеп болгон ката менен мүчүлүштүктөр эмгиче толук жоюла элек. Улут аралык ынтымакты бекемдөө боюнча көптөгөн стратегия менен концепция иштелип чыкты. Эми алар көчүрүлүп алгоритм деп да аталышы мүмкүн. Бирок өлкөдө жашаган ар башка улуттардын көңүлүн алып, аларды бийликке чындап ишендире ала турган аракеттер көп деле байкалбайт. А чего мы боимся сегодня? Эмнеден коркобуз бүгүнкү чейин? Өзүбүзгө да башкаларга да чындыкты айтуудан эмне үчүн коркобуз? Эмне деген оюн ойноп жатабыз? Эгер чындык силер тарапта болсо, эгерде силердин саясат туура болгондо, эгер чындык айтылганда, бул окуя 20 жылдан кийин кайталанбайт эле да, алар менен сүйлөшкөндө тиги эле же бул катаны көрсөтүп, аны айтсаң, дароо сен сатылгансың, сен душмансың, билбейсиң, түшүнбөйсүң деген сыяктуу нерселерди айтып киришет. И так далее. Тескерисинче, акыркы жылдары улутчулдук күчөп баратат жана аны тыюу боюнча аракеттер жетишсиз сыяктуу. Аны менен катар 10 жыл мурда болгон окуяларды бардык тарабынан иликтеп, калыс жана бейтарап корутунду чыгарган чыныгы илимий изилдөө да жок. Окумуштуулар ага көп деле кызыктар эмес дей. Анткени маалыматтын баары бийлик менен саясатчылардын монополиясында болгондуктан илимпоздордун колу кыска. Когда я пытаюсь сказать, что давайте мы скажем правду так, как произошло, нет, это ты своими действиями разжигаешь межнациональную рознь. Я говорю, поймите, правда никогда не может быть средством разжигания межнациональной розни. Правда, она остается правдой. Она неприятна для одной стороны, но она устраивает другую сторону. Ар кимдин чындыгы болсо, ар башка. Ошондо саламатта калыңыздар.